211. Ey Muhammed, İsrail'din ırpaklarından sura. Biz alarga kançalagan açık belgilerdi, keremetlerdi jiberdik. Kim Allah'tın jakşılыгын kiteplerin aga kelgenden keyin özgörtse, albatta Allah'tın azabı katуу. 212. Kapır bolgondorgo bul dünya jaşoosу koos kılındı. Alar imandууларды келекелешет. Чындыгында такыбалар кыямат күнү алардан өйдө болушат. Ошондой эле Аллах өзү каалаганын эсепсиз ырыскыга бөлөйт. 213. Алгач адамдар бир эл болушкан. Ошондо Аллах аларга кубандыруучу, эскертүүчү пайгамбарларды жиберди. Адамдардын ортосунда келишпеген нерселерде өкүм кылуу үчүн алар пайгамбарлар менен бирге акыйкат китебин жиберди. Ошол китеп берилгендер ачык далил келгенден кийин өз ара көрө албастыктан улам бөлүнүштү. Ошондо Аллах өз каалоосуна ылайык ыйман келтиргендерди алар талашкан чындыкка жеткирди. Аллах өзү каалаганын түз жолго багыттайт. 214. Эй мусулмандар, силерден мурункулардын башынан өткөн сыяктуу сыноолор келбестен туруп бейишке киребиз деп ойлойсуңарбы? Аларды ачарчылык, оорулар баскан жана титиретишкен. Ошондуктан пайгамбар Мухаммед алейхиссалам аны менен бирге ыйман келтиргендер бизге качан Аллахтын жардамы келер экен деп айтышты. О, чындыгында Аллахтын жардамы жакын эмеспи? 215. Эй Мухаммед, алар сенден Аллах жолунда эмнени кайрымдуулук кылууну сурашат. Жакшылыктардан кайрымдуулук кылган нерсеңер ата-энеңер, туугандар, жетимдер, кедейлер жана жолоочу үчүн. Жакшылыктан эмне кылсаңар, Аллах аны билүүчү деген. 216. Эй момундар, силерге жагымсыз болсо да согуш парз кылынды. Силер эмнегедир жаман көрөсүңөр, бирок ал силер үчүн жакшы. Силер кандайдыр бир нерсени жакшы көрөсүңөр, бирок ал силер үчүн жаман. Аллах билет, силер билбейсиңер. 217. Алар сенден арам ыйык ай жана андагы согуш тууралуу сурашат. Айткын, ал айда согушуу чоң күнөө, бирок Аллахтын жолунан тосуу, ага каапырлык кылуу, харам мечитине жолотпоо, анын жашоочуларын ал жерден кууп чыгаруу Аллахтын алдында андан да чоңураак күнөө. Анткени бузукулук өлтүрүүдөн да чоңураак күнөө. Эгер алардын колунан келсе, силерди диниңерден кайтармайынча согуша берет. Эгер алардын мүмкүнчүлүктөрү жетсе, силерден кимдир бирөө дининен кайтып каапыр абалда көз жумса, ошолордун сооп амалдары бул дүйнөдө да, акыретте да текке кетет. Алар тозок ээлери, алар анда түбөлүк калышат. 218. Чындыгында ыйман келтиргендер, көчкөндөр, Аллах жолунда күрөшкөндөр, Аллахтын ырайымын үмүт кылышат. Аллах кечиримдүү, боорукер. 219. Сенден арак жана кумар оюндары тууралуу сурашат. Ал экөөндө чоң күнөө бар, бирок адамдар үчүн бир аз пайдалары да бар. Ал экөөсүнүн пайдасынан күнөөсү чоңураак. Эй Мухаммед, алар сенден Аллах жолунда эмнени кайрымдуулук кылууну сурашат. Ашыкчасын деп айткын. Аллах силерге өз аяттарын мына ушундай баян кылат.
Мүмкін сілер ой жүгіртөрсіңер. 220. Дүйнөдө жана акыретте да тигил экөөнүн пайдалуурагын аласыңар. Эй Мухаммед, сенден жетимдер тууралуу сурашат. Айткын, алар үчүн эң жакшысы жакшы мамиле. Эгер аларга камкордук кылсаңар, анда алар силердин бир тууганыңар. Аллах бузукуну түзөөчүдөн ажырата билет. Эгер Аллах кааласа, силерди сөзсүз чарчатмак. Чындыгында Аллах заттуу даанышман. 221. Мушрик аялдарга алар ыйман келтирмейинче үйлөнбөгүлө. Албетте ыймандуу күн азат мушрик аялдан жакшы, эгер ал силерге жакса дагы. Мушрик эркектерге алар ыйман келтирмейинче турмушка бербегиле. Албетте ыймандуу кул азат мушриктен жакшыраак, ал силерге жакса да. Алар тозокко чакырышат. Аллах бейишке, кечиримине өз уруксаты менен чакырат. Ал адамдар жаратуучусун эстөөсү үчүн өз аяттарын баян кылат. 222. Сенден этек кир жөнүндө сурашат. Айткын, ал жагымсыз нерсе. Этек кири келген убагында аялдардан оолак болуп тургула. Алар таза болгонго чейин аларга жакындабагыла. Эгер алар тазаланышса, аларга Аллах силерди буйруган жагынан келгиле. Чындыгында Аллах тообо кылуучуларды жана тазалануучуларды жакшы көрөт. 223. Аялдарыңар силердин эгин талааңар болот. Эгин талааңарга каалаган тарабынан келгиле. Өзүңөр үчүн аткарып койгула. Аллахтан корккула. Чындыгында силер ага жолугарыңарды билип койгула. Момундарга сүйүнчү кабар жеткиргин. 224. Өзүңөрдү жакшылык кылуудагы, такыба болууңардагы жана адамдардын ортосун жараштыруудагы антыңар үчүн Аллахты калкан кылбагыла. Аллах угуучу, билүүчү. 225. Аллах анттарыңардагы куру сөз үчүн жазалабайт. Жүрөктөрүңөр жасаган иш үчүн жазалайт. Аллах кечиримдүү, боорукер. 226. Аялдарына жакындашпоо үчүн ант бергендер 4 ай күтүшөт. Ал эми анттарын бузушса, албетте Аллах кечирүүчү, мээримдүү. 227. Ал эми алар ажырашууну чындап ниет кылышкан болсо, чындыгында Аллах угуучу, билүүчү. 228. Талак берилген ажырашкан аялдар 3 этек кир мөөнөтүн күтүшөт. Эгер алар Аллахка жана акырет күнүнө ишенишсе, курсагындагы, жатынындагы Аллахтын жаратканын жашоолары адал эмес. Жарашууну экөө тең кааласа, анда аялдарын кайра алууга күйөөлөр укуктуураак. Эркектердин аялдарында акылары болгон сыяктуу эле аялдардын да күйөөлөрүндө белгилүү акылары бар. Аялдарга караганда эркектердин даражасы артыгыраак. Аллах заттуу, даанышман. 229. Талак ажырашуу 2 рет. Ошондуктан тууралык менен кармоо же жакшылык менен ажырашуу керек. Аларга бергениңерден бир нерсени кайра алуу адал эмес. Бирок экөөсү тең Аллахтын чегин сактай албай калуудан коркушса, же силер да ал экөөсү Аллахтын чегин сактай албоосунан корксоңор, анда аялдын күйөөсүнө төлөм берүүсүндө экөөнө тең күнөө жок. Мына ушул Аллахтын чектери, андан аша чаппагыла. Ким Аллахтын чегинен өтсө, мына ошолор заалымдар. 230. Күйөөсү аялына талак берсе, андан ары ал башка күйөөгө тиймейинче адал эмес. Эгер ал ага талак берсе, экөөсү тең Аллахтын чектерин сактай алабыз деп ойлошуп,
кайра жарашышса, анда күнөө жок. Бул Аллахтын чектери, аны биле турган коом үчүн баяндайт. 231. Аялдарыңарга талак берсеңер, мөөнөтү жеткен учурда жакшылык менен кайра алып калгыла. Же алардан жакшылык менен ажырашкыла. Аларга зыян берүү максатында кармап турбагыла. Кимде ким ушул ишти жасаса, чындыгында өзүнө өзү зулумдук кылган болот. Аллахтын аяттарын азил кылбагыла. Ошондой эле Аллахтын силерге берген жакшылыктарын, силерге насаат кыла турган китепти жана даанышмандыкты түшүргөнүн эстегиле. Аллахтан корккула. Акыйкатта Аллах бардык нерсени билүүчү экенин билгиле. 232. Аялдарыңарды талак кылсаңар, күтүү идда мөөнөтү бүткөн соң, алар өз күйөөсү менен жашоого жакшылык жолдо ыраазы болуп жарашышса, жолтоо болбогула. Бул Аллахка жана акырет күнүнө ыйман келтиргендер үчүн айтылган насаат. Бул силер үчүн тазалык менен аруулук. Аллах билет, ал эми силер билбейсиңер. 233. Эмизүүнүн толук болушун каалаган энелер балдарын толук 2 жыл эмизишет. Эненин тийиштүү азык оокатын, кийим кечесин жакшылык менен камсыздоо атанын милдети. Ар кимге чамасына жараша милдет жүктөлөт. Эне баласы себептүү, ата да баласы үчүн зыянга учурабасын. Ал эми мураскор да ушул сыяктуу милдеттерге ээ. Эгер наристенин ата-энеси ыраазылык менен кеңешип ажырашууну чечишсе, анда экөөсүнө тең күнөө жок. Эгер балдарыңарды бөтөн аялга эмизүүнү кааласаңар, анда акысын жакшылап берсеңер, силерге күнөө болбойт. Аллахтан корккула жана билгиле. Чындыгында Аллах силер жасаган иштериңерди көрүүчү. 234. Араңардан кайтыш болуп, аялдарын калтырып кеткендердин аялдары 4 ай 10 күн күтүшөт. Алардын белгилүү күтүү мөөнөтү бүткөндө, алар өздөрүнө жакшылык нерселерди жасашса, анда силерге күнөө жок. Аллах жасаганыңардан кабардар. 235. Ал аялдарга жуучулук сунушуңарды ачык айтсаңар, же купуя сактасаңар, андан күнөө болбойт. Аллах чындыгында аларды эстегениңерди билет. Бирок алар менен жашыруун убадалашпагыла. Бирок жакшы сөздү сүйлөшүүңөр мүмкүн. Күтүү мөөнөтү бүтмөйүнчө никелешүүнү ниеттенбегиле. Чындыгында Аллах жүрөңөрдөгүнү да билерин унутпагыла. Андыктан андан сактангыла. Аллах кечиримдүү, жумшак экенин билгиле. 236. Силер аялдарыңарга жакындаганга чейин жана калың берүүдөн мурда ажырассаңар, анда ажырашуу айып эмес. Бай байлыгына жараша, кембагал алына жараша, жакшылык менен аларды ыраазы кылышсын. Бул жакшылык кылуучуларга милдет. 237. Эгер аларга жакындоодон мурда ажырассаңар, же калың берүүнү убада кылган болсоңор, убада бергениңердин жарымын ага калтыргыла. Бирок аял эркекти кечирсе, же колунда нике түйүнү бар талак ээси эркек кечирсе, ал башка. Бири-бириңди кечирүү такыбалыкка жакыныраак. Ортоңордогу жакшылыкты унутпагыла. Аллах жасаганыңарды көрүүчү. 238. Намаздарга жана орто намазга сак болгула. Аллахка моюн сунган абалда тургула. 239. Эгер силер корксоңор, унаа үстүндө же жүрүп баратып намаз окугула. Коопсуз болгонуңарда силерге билбегениңерди үйрөткөндөй кылып Аллахты эстегиле. 240.
Arаңарda кайтыш болуп, аялдарын калтырып кеткендер аялдарына 1 жылга чейин үйүнөн чыкпай пайдалана турган нерсени осуят кылышсын. Эгер алар өздөрүнө жакшылык каалап, өз каалоосу менен чыгышса, ал учурда силерге жоопкерчилик жүктөлбөйт. Аллах ызааттуу, даанышман. 241. Ажырашкан аялдардын тийиштүү деңгээлде күйөөлөрү тараптан камсыздалышы такып алар үчүн милдет. 242. Аллах акыл жүгүртүшүңөр үчүн силерге аяттарын ушундай кылып баяндайт. 243. Өлүмдөн коркуп, өз үйлөрүнөн чыккан миңдеген адамдарды көрдүңбү? Аллах аларга өлгүлө деди. Андан кийин аларды кайра тирилтти. Чындыгында Аллах адамдарга жакшылык кылуунун ээси. Бирок адамдардын көпчүлүгү Аллахка шүгүр кылышпайт. 244. Аллахтын жолунда согушкула жана Аллах угуучу, билүүчү экенин билгиле. 245. Ким Аллахка жакшы карыз берсе, Аллах ага көптөгөн кошумчасын кошуп берет. Аллах тар кылат жана мол кылат. Ага кайтарыласыңар. 246. Мусадан кийинки Исраил урпактарынын башчыларын билбейсиңби? Алар өз пайгамбарларына бизге падыша шайлап бер, Аллах жолунда согушабыз дешти. Ал мүмкүн силерге согуш фарз кылынса да, баары бир согушпайсыңар деп айтты. Алар биз бала чакабыз менен журтубуздан куулуп чыгылган болсок, эмне үчүн Аллах жолунда согушпайт экенбиз дешти. Анан согушуу тууралуу Аллахтан өкүм келгенде алардын аз бөлүгүнөн башкалары согуштан баш тартышты. Аллах заалымдарды билүүчү. 247. Аларга пайгамбары Аллах силерге Таалутту падыша кылып жиберди деп айтты. Биз ага караганда падышалыкка татыктуураак болсок, анан кантип ал бизге падыша болсун? Ага байлык мол берилген эмес дешти. Ал аны силерге Аллах тандап, ага дене күчүн жана илимди мол берди деди. Аллах өкүмдарлыкты өзү каалаган адамга берет. Аллах баарын камтуучу, билүүчү. 248. Аларга пайгамбары анын падышалыгынын белгиси эгеңер тараптан көңүлгө бейпилдик жана Муса менен Харундун үй бүлөсүнөн калган калдыктар, буюмдар бар. Периштелер алып жүргөн сандыктын силерге келүүсү, чындыгында эгер силер ыймандуу болсоңор, ушунда силерге белги бар. 249. Таалут аскери менен чыккан кезде чындыгында Аллах силерди дарыя аркылуу сынайт. Ким андан ичсе, менден эмес. Ал эми кимде ким андан ичпесе, же колу менен кочуштап алып, аз гана алып ичсе, ал менден деди. Алардын өтө азынан башкасы андан ичишти. Таалут жана аны менен кошо ыйман келтиргендер дарыядан өткөн соң, биз Жалут жана анын аскерлерине тең келүүгө кудуретибиз жетпейт дешти. Алардын ичинен Аллахка сөзсүз жолугарына ишенгендери Аллахтын каалоосу менен аз топ канчалаган көп топту жеңген.
Allah sabırdılar menen birge deşti. 250. Alar Jalut jana anın askerleri menen betme bet kelgen kezde egebiz bizge sabır ber, kadamlarыбызды bekem kıl, bizge kapır eldin üstünön жеңишке жетүүгө жардам бер деп айтышты. 251. Ошондо аларды Аллахтын жардамы менен жеңилүүгө дуушар кылышты. Давуд Жаулутты өлтүрдү. Аллах Давудка падышалык, данышмандык жана Аллах өзү каалаган нерселерди үйрөттү. Аллах адам баласынын бирин башкасы аркылуу коргобосо жер жүзү бузулуп кетмек. Чындыгында Аллах бүткүл ааламдар үчүн берилүүчү жакшылыктын ээси. 252. Ушулар Аллахтын белгилери. Биз аларды сага чындык менен окуп беребиз. Акыйкатта сен элчилерденсиң.
283. Егер сапарда болып қатчы таба албасаңар, андай учурда күрөө алынат. Егер бири-бириңерге ишенсеңер, ишенилген тарап аманатын тапшырсын. Ошону менен бирге эгеси болгон Аллахтан корксун. Күбөлүктү көргөнүңөрдү жашырбагыла. Ким аны жашырса, жүрөгү күнөөкөр болот. Аллах силердин жасаганыңарды билүүчү. 284. Асмандардагы жана жердеги нерселердин баары Аллахка таандык. Силер көңүлүңөрдөгүнү жашырсаңар да, ашкере кылсаңар да, Аллах ал тууралуу силерден баары бир сурак алат. Ал кимди кааласа кечирип, кимди кааласа азаптайт. Аллах баардык нерсеге кудуреттүү. 285. Элчи менен момундар эгеси тарабынан түшүрүлгөнгө ыйман келтиришти. Баарысы Аллахка, анын фериштелерине, анын китептерине, анын элчилерине ишеништи. Алар анын элчилеринин эч кимисин биз бөлбөйбүз, угуп моюн сундук дешти. О эгем, сенин кечиримиңди тилейбиз жана сага гана кайтып барабыз. 286. Аллах ар бир жанга мүмкүнчүлүгү жеткен гана милдетти жүктөйт. Ар бир жандын жасаган жакшылыгы өз пайдасына, ал эми жамандыгы өз зыянына. О эгем, эгер унутуп же жаңылып калсак, бизди азаптай көрбө. О эгем, бизге мурункуларга жүктөгөнүңдөй оор жүк жүктөй көрбө. О эгем, бизге күчүбүз жетпегенди жүктөбө. Бизди оттон куткар, бизди кечир, бизге ырайым кыла көр. Сен биздин кожоюнубузсуң. Каапыр коомдорго каршы бизге жардам бер.